Касыр намаз постоянно сурап беришет. Касыр намаз деген 120 километр алыстыкта жолго чыга турган ниет кылган болсоңуз, ошол жерде 15 күнгө чейин келип калам десеңиз, анда субханалла ошол барган жериңизде 2 рекет кылып парз намаздарды кыскартып окуйсуз, шамдан башкасын. Эгерде мүмкүн боло турган болсо, сүннөттөр менен кошо окуйсуз. Эгер такыр болбосо майла жок. Жанагындай мүмкүнчүлүк болбосо фарздарын окуп кете бересиз. Анан эми жамаатка туш болуп калсаңыз, анда толук кылып ошо имамдын аркасынан уйгандан кийин 4 рекеттен толук кылып окуйсуз. 4 рекет деп имам уюдум десеңиз болду, ошо эмне окусо ошол болот. Касыр тууралуу. Биз Сокулга келдик, 1 ай бул жакта жүрүшүбүз керек болуп калды. Бул жакка каттакчы. Ал жакта деле касыр окуй берет, бул жакка чыгып Сокулга келдиңиз. Сокулга келесиз, толук окуйсуз. Ошо жергиликтүү ошо жака туруп калыңыз 1 ай. Бияка келип атасыз, эме аласыз, касыр окуйсуз. Буякта касыр окуйм, ал Сокул. Ошо месине болуп калдыңыз. Мен өзү Баткенден Бишкекке көчүп келгенмин. Бирок Баткенде ham үйүм бар да. Барсам кандай болот? Касырды же толук окуйм. Сиз атаңыздын үйүбү же сиздики? Өзүм үйүм. Өз үйүңүз. Сизге жазылган. Ошо жакта да үй бар да. Мисалы мен биякта жашоом биякта бирок Бишкекте. Баткенге барып калганда мисалы жумуштар менен барып. Хорошо. Ошо жака барганда муким болосуз. Ортосунда касыр кыласыз, бияка келгенде муким болосуз. Түшүндүңүзбү? Ошондо жолдо эле касыр окуп кетем, жерге барганда толук. Ооба балам. Бирөөсүн суксан кыраткан эмне окшойт? Монтаж керек. Атыра. Ооба. Siz жакын эле бир баянда айтып кеттиңиз, мына умрага барат адамдар эконом класс менен барат деп. Айттыңыз да. Ооба, негизи Анан эконом менен барайсың, кээ бирөөлөр мындай интернеттен таштап коюп экенсиң сага тияк деп атышат. Анан кандай? Анан дагы бир суроом бар. Куранды онлайн окуса деле болобу же устазга барып жакшыраак? негизинде эмеде тиги шаарда атайын жаштарга сабак кылганбыз. Ошо сабак кылганыбызда анан зона комфорттон чыгуу деген тема болгон. Биз эмне себептен азыркы мезгилде ушул заманда оору, стресс, депрессия, панический атака, эч нерсеге ыраазы болбогон жашоо жашап атабыз, байкайсыңарбы? Анткени себеп биздин жашообузда оорчулуктар, мындай кичинекей эле оорчулук бизге момундай бир тоодой проблема көрүнүп калды. Үйдүн ичинде мисалы алса, ширеңке жок болуп кала турган болсо, же болсо жанагындай билсе плитка тырт басып койсоң тырт деп күйүп калат го. Ошонусу иштебей кала турган болсо, бизде паника болот. Үйдө ошонун себебинен уруш, жаңжал. Эмне үчүн эле тиги бассаң тиги күйбөй калды да, просточу. Эми ширеңке жок. Карасаң, эң эле простой ширеңке жок. Ошол эле мезгилде мисалы үйдө жылуу суу жок деп, мисалы гусул албай калып атабыз. Условия жок. Анан ушул негизде биз зона комфорттон чыкса экен деп анан кантип азыр зона комфорттон чыгасыз, анан айтып атам, кичине машакат көрүп койгула. Ажылык бул машакат. Умра бул машакат болуш керек кичинечи. Мен апарам да дайымачы. Адамдар даже ишенесиңерби? Тамак 10 мүнөткө кечигип калса стресс болот. Группада ызычы кана тамак, как будто тамак үчүн баргандай да бар демекчи. Мисалы телефонор өчүрүп туруп, кабанын түйүнө сүрөт тартпайсыңар десем, баары стресс. Тартпайсыңар деп атам мен баргандачы, мен тартпайсыңар. Эчтеке тартпайсың, өчүр телефонуңду, билбейм иште. Тартсаң, всё. Стресс. Эмне ушул жерге келип туруп, өмүрүм келип тартпай калам. Сен Кудайдын эмесине тартып кой. Аллах, я Алла, мына мен келдим. Кыяматта сенин алдыңда дегиле деп атам да. Анан эми барганда карасаң, 5 жылдыздуу самолет, автобус, тамак аштар, бүт бар, ибадат кылган кишини көргөн жокмун да. Анан жаман жанагындай бир эркек катындын баласындай эле болуп атабыз. Ошол себептен мен айтып атам, эконом менен барып койгулачы бар, көргүлө. Жок, тиги алым менен барбайм мен, тиги менен барбайм, короче.
Сен Кудайдын жолун үйүнө баратасың да, түтпүрчүм болду. Мени менен барсаң да, мени менен башка менен барсаң да ошол жака барасың да, туурабы? Мен ушуну түшүнө албай атам дачы. Мен баян айтайын деп Азирет айтты мага, чыгарып койсом, бардыгы тең Чубак ажыга ушинтип айткан болчу. Мынакей бул ким болуп кеткен? Мен эч ким болгон жокмун мен. Чубак ажыкени айланайын, тезеги болоюн айланайын. Чын айтам. Ал кишинин тырмагынын учунда кири болсо менден улуураак. Чын айтам. Чубак ажыгенин сонун тырмагынын учундагысы менден улуураак. Мен никтомун, без палочки. Бирок ошол кишинин заманында мынакей мына ал кишинин өткөнүнө эле мына 5 жыл өтүп кеттиби? Мынакей ошончо өттү. Ал кишинин заманында биз жумот болчубуз. Демек биз азыр эмнеден чыгышыбыз керек? Аны экинчи айтып мен даватка чыккыла дедим. Даватка чыкканда да мындай болуп калыптыр да. Эгер мечитиңерде тапарый отопление болсо барбайбыз. Карасаң, паровой отопление болсо барбайт экен. Условия болбосо барбайт экен азыркыларчы. Мына көр, таң көр. Ошондой. Анан экинчи суроом эле Куран окусаңар болот. Иши кылып окугулачы. Катындар ашып кетти уже. Эркектер окубай калдыңар, окугула. Онлайнбы, офлайнбы окугула. Секрет жок. Эртең менен эле тиги Усман деген биз шакиртибиз бар, ал кетет, баста мен балдарыма сабак берет, анан кетип барып устаз сурап атпайбы устаз. Ушул мага да бир түшүнүк берсеңиз. Кандай болуш керек деп айтып атам, субханалла. Көп илим алып, бирок амал кылбагандан көрөк, аз илим алып, ошо амал кылуу Алланын алдында кадыр барыптыр. Ошон мен илимим мынча жок даже. Ошо эмне илим алып, ошо даимый, постоянно амал кыла бересиң, токтотпой эле. Иншалла Алла муратка жеткизет. Бир Африкада, ЮАРда бир аалым бар экен. Атын утуп атып айтып атышты. Устаздар айтып атты. Медресеге барып, окуп, анан өмүрүндө бир эле китеп бүткөн экен да. Ошол окуган жердечи. Анан өмүр бою ошо китепти сабак берип отуруп, дүйнө жүзүндөгү кээ бир аалымдар ошолдон фатва сурай турган болуптур да. Бир китеп. Амал кылган да, көрдүңүзбү? Ошон себептен мисалы Субханаллахты күнүгө 100 жолу айтып атасыңбы? Такыр калтырба 100 жолу айтып бер. Калтырба такыр. Бир амал мисалы. Ошону өзүнө даимый кылып ал. Алла ушу менен жетем деш керек да. Мисалы мен эмне үчүн муну айтып атам? Анда башканы эмне кылайын десеңер суроо болот да, туурабы? Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип бир сахаба: "Я Расулаллах, мен ихлас сүрөсүн сүйөм" деди. Өлө жакшы көрөм ихлас сүрөсүн. Пайгамбар айтты: "Сен ихлас сүрөсүн окуй бер, бул сени бешке барат" деди. Карасаң кандай? Ихлас. Көрдүңүзбү? Мына лайфхак ушул. Ат пророка Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам.